Бүгүнкү күндө биз жана 12 жылдык мектептер боюнча бир топ эле сөздөр жүрүп атат. Бирок эми 12 жылдык мектепти дагы толук кандуу азыр элибизде эле толук түшүнүк ала элек. Ар түрдүү пикирде болуп аткан коомчулукта сөздөрдү өзүңүздөр да билесиздер. Тилекке каршы биз бир канча жолу Жогорку Кеңештин комитеттеринде, фракциялардын отурумдарында, Жогорку Кеңеште ар түрдүү маселелерде ушул жерде министр келгенде биз бир топ сунуштарды айтканбыз. Эми мамлекеттик саясатка эч ким каршы чыкпайт. Эгерде зарылчылык болсо, ал өзүнүн тартиби менен кете берет. Тилекке каршы реалдуу жашоодо бүгүнкү күндө 12 жылдык мектепке дароо эле чекит коюп өтүп кеткенге мектептерде шарт да жок, мугалимдер да жок, программа даяр эмес, программада даяр эмес, китепте даяр эмес, коомчулукта даяр эмес. Раз мезгил менен этап менен өтөбүз дегенден кийин анда бүгүнкү күндө иштеп турган лицей, гимназияларды тийиштүү кылбастан иштеп тура бериш керек дагы, акырындап өтсө болот эле. Акылбек Жапаров кетип жатканда буйрук чыгарып кетиптир, 519 номер. Ошол буйрукту мен аткарам деп элге билим берүү министри тескеме чыгарып, анан президенттик аппараттан дагы бир кызматтык кат жөнөтүп, бүгүнкү күндө ызычууга түшүп жатып калды мектептер. Лицей, гимназияларды 1 апрелге чейин аккредитациясы бүткөн бүтпөгөнүнө да карабастан толук кандуу жойгула деген буйрук барган экен. Ошону менен азыр мектептер ызычуу болуп, Минюстан кайрадан каттоодон өтүп жатып калышты. Тынбай байланышка чыгып атышат 7 облустанчы. Ошон үчүн ушул маселени Алмаз Акынжанович сергектик менен мамиле карап, натыйжа берген гимназия, лицейлерди кармап эле турсаңар, талкалап коюш оңой эле, кайра калыбына келтириш кыйын. Жакшы мектептерди, активдүү мектептерди, өзгөчө мектептердин бардыгын бир казанга салып, окуучулардын дагы настроениясын бузуп, мугалимдердин настроениясын бузуп, кружокторду, кошумча сабактардын барын жок кылып, бүгүнкү күндө ызычууга түшүп жатып калды да. Ошон үчүн бул жерде билбейм, тиги министрге айтсаң эле жаман көрөт экен, бул талкалаганы келгенби, бир батыштын тапшырмасын алып. Ошон үчүн билген намазын окуп атат. Ушул маселеге карагыла, карабасаңар, анда биз мамлекеттин ичинде бул аял элге билим берүү тармагын талкалап туруп кетип кала турган максаты бар окшойт. Бул айткандын сөзү жаман, ыйлагандын көзү жаман кылбастан ушул маселеге Алмаз Акынжанов сергек мамиле жасап коюңуз. Эмне максат менен Акылбек Сөнбекчи анда буйрукту чыгарып кеткен 519 буйрукту карап коюңуздар. Бул мектепти элге билим берүү тармагыны талкалагандык болуп эсептелет.